İtalya'da alma bak. Almalardı terip kalganдар калыптыр. Assalamu alaikum туғандар, достор, амансыздарбы? Bizde 9 dekabr 2021 yıl kış. Мындай bir бактын жанына келип отурам. Alma баккен. Бuyagы кийип өсөт, бuyagы да алма. Мен бuyакка жүккө келдим, мына эмеге. Темир заводко. Чоң темир завод. Ушул темир заводдон жүк алып, темир алып, Францияга барам. Форло деген шаардамын мен азыр. Буякта алма бак. Буякка мен келгем. Мурда келгенде алмалар пышып, сон болуп турат эле. Могу үстүдөгү эмелер көрдүңүздөрбү? Торлорду. Баягындай алма пышыткан маалда үстүнү жаап коет экен. Курт, кумурска эмелерден сакташ үчүн. Ушинтип дыйканчылык кылат экен. Дыйканчылыкты өтө катуу кылат итальянецтерчи. Өтө көңүл коюп эме кылат. Анан итальянецтерден мен сезген нерсе, ар бир итальянец аябай өзүнүн ишиге көңүл буруп кылат. Мисалы үчүн келип калсаң, келе калуу эле жардам берип, мисалы үчүн бортуңду ача коюп, эмеңди, ремениңди тартыша коюп, ошондой буяктууларчы. Ушулар аябай сүйүндүрөт, мындай керсейип алып турмай жок буларда. Андай нерселерди далайын көрдүк го орустардан. Бирок буякта алмалар турат да сих пор. Калган терилелек алмалар бар экен. Бул эмеде, могу эме темир жүктөөчү завод, аябай чоң завод. Бул жактан Россияга, Турцияга, Европанын барлык жерлерге ушул жерден кетет. Эме порт Турцияга, башка мамлекеттерге порттордон кетет. Мен азыр ичине киргенде ичини да тартып жөнөтөм. Ичи да аябай чоң. 8 эме болгон. Входной. Италияда майрам болуптур. Балат отургузуу күнү деп. Бардыгы балат отургузат экен жаңы жылга. Машинем бuyakta турат, 8 күн эс алдык. Ушундай майрамдар көбөйө берсин деп тилеп кылабыз. Буларга эс алса, биз да эс алабыз. Buongiorno sir. Buongiorno. Sì, buongiorno a te, mister. Vieni dentro. Parking.
Труба жүктөсөк керек биз дагы. Заводтун ичи аябай чоң завод. Газга жүктөйт азыр. Мага жүгүмдү жүктөө баштады. Мындай турбаларды жүктөп атат. Буга дагы мен жака 3 катар бияк болду же. Антып немелер байлап койдум. Ременлер. Сиздерге азыр заводтун чоңдугун көрсөтүп коюн. Бул дагы бир эле жери труба жүктөй турган. Дагы немелери бар, филиалдар. Аябай чоң. Шивелер, баягы мусордун астыга коюп жууп немелер. Азыр жүктөсө байлап алып туруп жолго чыгып кетебиз. Неге? Биздин Кыргызстанда качан ушундай чоң заводдор ачылып, биздин кыргызстандыктар өзүбүздүн элибизде иштеп калат болгондо. Жүктөдүк, таразыга барабыз эми. Таразыга барып, сымерди алып, бүгүн 3-4 саат айдап коелу. Жакыныраак болуш үчүн. Таразы бар. Кеткен машинанын ордуна коебуз. Оң жакта документ тапшырып, сымерлерди алып, жолго чыгабыз. Офистен азыр кирип, документтерди алып чыгам. Офиске кирип чыктым.
Документтерди алдым. 23 тонна 580 килограмм. Эме жүктөптүр. Турба габарит болуп эле жеңил болуп калат бул. Машинада кетиштери жакшы, нормально. Оң жакта эме бар. Водительдер үчүн атайын душ, ажаткана, эс алчу жер, кофе алып ичкенге болот. Ушундай местасы бар. Иштеп, терлеп чыксаң, жуунуп алып, тазаланып кетсең болот. Эми болсо жолго чыгабыз, байладык, баары жакшы. Обход кылып чыкты машинанын бир катар, баары баллондору, баары нормально. Эми болсо Францияга жөнөдүк. Бакталам жол аманчылыгын берсин буюрса. Достор, Францияга келдик. Ушул жерде газ заправка кылып, анан продукта кылып кетем мен постоянный. Мына жактан А8 менен эме жака кеткенде Испания жака кетет. Оң жак Италия. А мына заправкада газ заправка кылам. Машинаны постоянно ушул жерге эме кылам, парковка кылып туруп, дальше магазинге барабыз. Азыр араб туугандардын магазиниге барып, халал эт, халал колбаса, керектүү продукталарды алабыз буюрса туугандар. Бул жерден где-то 200 метр, 300 метрде. Францияда келип кала турган болгондор, келип калсаңыздар, А8 жака келип калсаңыздар, мен азыр экранга координатын жазып коем. Ошол координат менен келип көрсөңүздөр болот. Сол жагында пицца бар, пиццерия. Мына жакта Интерспорт, магазиндер толтура. Жакта торговый центр бар, чоң продукттар барган. Анан базар бар. Ошол базардын эле сол жагында, жолдун бет маңдайында эме бар, халал магазин, арабтар магазин. Азыр ошого киребиз. Бүгүн мен эт алыш керек, эт эчтеге калган эмес, халал колбаса, анан мөмө жемиштерди алам буюрса. Маке. Салам алейкум, рахмат. Алейкум салам. Кайфа халк, ахи? Merhaba abi, merhaba. Баракалла, баракалла. Какта мандарин, мөмө жемиштер.
Assalamu alaikum. Şirinlikler. Alişte. Maşallah. Balдар бар екен, таза бал. Өзі арабтар жаш көріп балды. Водительдер ең эле көп алчу нерсе колбаса. Колбасаны толтырып алып, артынан кетире берет. Мынакей. Мен алчу нерселер. Бир-бир сеналарын көрсөтүп коеюн. Маған колбаса 100 грамм 1 euro 70 cent 170 сом. Бұл 80 грамм. Сосискалар. Мұндай толықтың сосискасы 3,70. Кімде де бар екен. Çoğun olsa 5,45. Etleri geldik. Boğuk etleri, indüktün etleri, koyunduğun, koyduğun, uydun etleri var bu yakta. Biroq aябай kımbat 15 eurodan. İtalya, İspanya'ya qaraganda Fransiyada öte kımbat turadi. Assalamu alaikum. Продукты сал баштайбыз. Ценасын айтам мен силерге канча болгонун. Продукттан алдык достор. Акырыга зорго жетишип калдык уже. Жалып атыптыр. Общий 1 килограмм эт, 1 килограмм помидор, 1 килограмм мандарин, 2-3 колбаса алганым 32 евро болду. 3000 сомдой болду. Тугандар, сиздерге кызык боло турган болсо, мен ар бир жүгүмдү алганды, түшүргөндү тартып YouTube'га киргизем. Ошол жөнүндө комментарий калтырып коюңуздар тугандар. Кийинки видеолорго жолукканча аманчылыкта жолугайлы.